Президент Садыр Жапаров Улуттук коопсуздук органынын жаңы имаратынын ачылышына катышты. Садыр Жапаров иш-чарага чогулгандардын алдында сүйлөп жатып, учурда мамлекетти өнүктүрүү менен катар өлкөнүн коопсуздугун камсыз кылуу үчүн Улуттук коопсуздук органынын материалдык техникалык базасын чыңдоого, чекистердин кызмат өтөсүнө зарыл шарттарды түзүүгө, алардын айлык акыларын жогорулатууга жана турак жай менен камсыз кылууга зарыл болгон бардык иш-аракеттер аткарылып жатканын баса белгиледи. Мамлекет башчысы жакынкы келечекте бул имаратта өлкө коопсуздугун камсыз кылуу жана мамлекеттин бүтүндүгүн сактоо, ошондой эле республикадагы коомдук саясий, социалдык экономикалык, аскердик стратегиялык жана башка тармактар боюнча маанилүү чечимдерди кабыл алуу жаатында ийгиликтүү ыкчам иш-чаралар жүргүзүлөрүнө терең ишенерин билдирди. Урматтуу мекендештер, кымбаттуу бүгүнкү иш-чарага катышып жаткан меймандар. Учурда мамлекет тарабынан өлкөбүздүн өнүгүүсү менен катар мекенибиздин коопсуздугун камсыз кылуу үчүн улуттук коопсуздук органдарынын материалдык техникалык базасын чыңдоого, чекистердин кызмат өтөсүнө зарыл шарттарды түзүүгө, алардын айлык акыларын жогорулатууга жана турак жай менен камсыз кылууга зарыл болгон бардык иш-чаралар аткарылып жатат. Жакынкы келечекте бул объектиде өлкөбүздүн коопсуздугун коргоо жана мамлекетибиздин бүтүндүгүн сактоо, ошондой эле республикабыздагы коомдук саясий, социалдык экономикалык, аскердик стратегиялык жана башка тармактар боюнча маанилүү чечимдерди кабыл алуу жаатында ийгиликтүү ыкчам иш-чаралар ишке ашарына терең ишенемин. Жогоруда аталып өткөн милдеттерди ишке ашыруу үчүн легендарлуу ардагерлердин жана тажрыйбалуу офицерлердин жаңыдан иштеп жаткан жаш кызматкерлерди тарбиялоодо билими жана иш жөндөмү өзгөчө мааниге ээ. Сирия, Афганистан жана жакынкы чыгыш өлкөлөрүндөгү эл аралык террористтик жана экстремисттик уюмдардын активдешүүсү, алардын жашыруун топторунун Борбор Азия, анын ичинде Кыргызстандын аймагында тамыр жайышы, мыйзамдарыбызга каршы келген идеологиялык саясатынын күч алышы биздин атайын кызматтардан, укук коргоо жана күч органдарынан сактыкты, ар кандай кырдаалдарга даяр болуу менен жогорку тажрыйбаны колдонуу аркылуу ыкчам иш-чараларды кымтыксыз жүргүзүү зарылдыгын талап кылат. Бүгүн 3 августта президент Садыр Жапаров мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин айлык маянасынын көтөрүлгөнүнө байланыштуу кайрылуу жасады. Бул тууралуу президент соц тармактагы баракчасына жазды. Урматтуу мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер, 2 күн мурун кол койгон Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчылары менен муниципалдык кызматчыларына эмгек акы төлөө шарттары жөнүндө жарлыгым сиздер үчүн кубанычтуу жаңылык болуп калды деп ойлойм. Буга чейин мамлекеттик кызматтын сапаты төмөн болуп кетти, аброю түшүп калды деген кептер эл арасында көп айтыла баштаганы жашыруун деле болбой калган. Анын негизги себептеринин бири дал ушул эмгек акы маселесине барып такалчу. Мына эми жалпыбыздын аракетибиз менен Кумтур сыяктуу ири кендерибизди өз колубузга алып, мамлекеттин кызыкчылыгына буруп, бажы, салык төлөмдөрүнө көзөмөлдү күчөтүү сыяктуу өлкө казынасын толтуруу боюнча аракеттерибиздин жемишин көрө баштадык. Анын аркасында буга чейин маданият, медицина, билим берүү чөйрөлөрүндө эмгектенгендердин, ошондой эле мамлекеттик, муниципалдык кызматкерлердин маяналарын кыйла көтөрүүгө жетиштик. Эми мамлекеттик кызматтын сапаты, аброю, кадыр-баркы дал ушул мамлекеттик кызматкерлердин иштеп тапкан айлык акысына байланыштуу болбош керек. Маянанын көтөрүлүшү мамлекеттик кызматкерлердин демине дем, күчүнө күч кошуп, иштин илгерилишине чоң жөлөк болот, түрткү берет деп ойлойм. Кол коюлган жарлыктын негизги максаты мамлекеттик жарандык кызматчылар менен муниципалдык кызматчылардын ишинин натыйжалуулугун жана сапатын жогорулатуу үчүн шарттарды түзүү. Ошондой эле жогорку квалификациялуу кадрларды тартуу жана мамлекеттик башкаруу тармагында коррупциялык тобокелдиктерди азайтуу болгондугу бекер жерден белгиленген жок. Эми Кудай буйруса, ар бир мамлекеттик кызматкерлер ар күнү ишине бара жатканда, бүгүн мен мамлекетиме кандай пайда алып келем деген жигердүү дем менен келиши зарыл. Ар бир мамлекеттик кызматкер сөз жөнүндө эмес, иш жүзүндө өз мекенинин патриоту, атуулуу болушу кажет. Чыныгы атуулдук касиет ар бир кызматкер өзүнө тагылган милдетин абийирдүүлүк менен так аткарганда билинет. Урматтуу мамлекеттик кызматкерлер, мындан ары ишиңерге жаңы күч,
жаңы көз караш менен мамиле кылып, өнүгүү мүмкүнчүлүгү мол болгон өлкөбүздү өргө сүрөөгө, мамлекетибизди өнүктүрүүгө, элибиздин жаркын келечегин түзүүгө батыл киришели деп айтылат президенттин кайрылуусунда.